Шыршов бийлик менен сүйлөшүү жолу аркылуу Кыргызстанга келген. Бүгүнкү күндө Кыргызстанды бир эле президент эмес, аны менен кошо Шыршовго окшогон адамдардын башкарып атат дегенин далили болуп эсептелет. Бул, конечно, камаш керек, жакшап расследовать этиш керек эле. Туура эмес болуп калды. Жана президент менен УКМКнын башчысы Ташиев ортосунда бир карама-каршылыктар барбы? Президент менен түз сүйлөшүүлөр болду. Президент ага кепилдик берген демек. Бул, конечно, камаш керек, жакшап расследовать этиш керек эле. Туура эмес болуп калды. Кыргызстандын энергетикасын талкалаган, бардык президенттерге коррупцияны үйрөткөн, схемаларды түзүп берген адам бүгүнкү күндө Кыргызстанда президенттин кабыл алуусунда болуп, соттордун бардыгын башкарып, укук коргоо органдарынын баарын башкарып, Кыргызстанда жаңы бийликке кеңешчи болуп, жаңы бийликке дос болуп, азыр мынакей шапартайып жүрөт. 10 май күнү Дастан Транс улуттук корпорациясы ачык акционердик коомунун мурдагы башчысы Алексей Шыршов коррупцияга шектелип кармалды. Анын бөгөт чарасы ошол эле күнү каралып, соттун чечими менен 26 майга чейин үй камагына чыгарылды. Энергетикадагы коррупциянын көмүскө схемасын түзгөн делген адамдын кармалып, кайра тез аранын ичинде камактан бошотулуп кетиши коомчулуктун катуу сынына кабылууда. Биз дал ушул теманын алкагында айрым саясатчылардын жана коомчулуктун пикирин сурап көрдүк. Саламатсызбы? Ушул Алексей Шыршов боюнча акыркы окуялар боюнча маалыматыңыз бар чыгар. Ал жарым күнгө жетпей кайра абактан бошотуп жиберишти. Ал боюнча президент өзү дагы билдирип таратты, жана ага УКМКнын тараткан билдириш экөө карама-каршы келип атат дегендей. Деги эле ушул окуялар боюнча сиз кандай баа бересиз? Алексей Шыршовду 2010 жылкы революциядан кийин ага бир нече кылмыш иши козголгон. Аны Интерпол аркылуу издөөгө жарыялашып издеп жатышкан. Анан эми анын кармалышы, андан кийин бир 12 саатка жетпей кайра сот аркылуу бошотулушу бул албетте күмөн жаратат. Демек, Шыршов бийлик менен сүйлөшүү жолу аркылуу Кыргызстанга келген. Анын камалышында ошо балким бийликтин арасында бир тирешүүлөр болуп жатат деген баягы элдин арасында, коомчулуктун арасында жүрүп жаткан божомолдор тастыкталып жатат десем болот да. Анткени УКМКны кармап жатат Шыршовду, андан кийин сот аркылуу аны үй камагына бошотуп жатышат. Демек, балким ошо жана президент менен УКМКнын башчысы Ташиев ортосунда бир карама-каршылыктар барбы деген божомолдорго бир түрткү болуп жатат да. Анткени Шыршов белгилүү болгондой ошо энергетика тармагында коррупциялык схемаларды түзгөн инсан катары, баягы шылуун адам катары биздин коомчулукка, кыргыз коомчулугуна маалым, белгилүү адам. Анан келип эле анын азыркы бийликке жакын адам болгон, анан өлкө башчысы Шыршов жөнүндө өзү билдирүү таратып жатат. Ошо мага келген, баягы жардамчыларым аркылуу чыгып, Максим Бакиевдин 200 миллион алып келем деген болгон ошол аракеттер болуп жатат дегени, бул ошо Бакиевдерди жана Бакиевдин жакындарын, анын айлана чөйрөсүн легалдаштыруу аракети болуп жатат деген божомолдорго бул баягы түрткү болуп жатат да. Анткени демек Шыршовду ошентип азыр сот аркылуу үй камагына чыгарып, андан кийин Шыршов таза экен, ак экен дегенден эми эртең Максим Бакиев келетчи, Курман Бакиев келет, андан кийин ошолорду дагы ошентип легалдаштырып алат дегенге таң калбай эле койсок болот деген ойда. Анткени бийликтин ошол Бакиевдер менен байланышы бар экендигине бул коомчулуктун бүйүрүн кызытпай койбойт да бул окуя. Ошол президент өзү ошол Шыршовду бир актаган маанайда билдирүү жасап атабы? То есть ал мурда мен сурап көрдүм расмий органдардан, укук коргоо органдарынан, анын эч кандай бир кылмыштарга чечеси жок экен деген ойдойчу. Анан деги эле ошол биз кызматташып атабыз, 200 миллион доллар боюнча Максим Бакиевдин маалыматтары бар экен деп айтпады. Ошол президенттин билдирүүсү сизге канчалык ынанымдуу болду? Канчалык деңгээлде? Мен бул президенттин билдирүүсүн мындай гана түшүнөм да. Президент менен түз сүйлөшүүлөр болду. Президент ага кепилдик берген, демек Шыршовго сага бул жактан эч ким тийбейт. Демек, балким билбейм, бул менин божомолум
балким ошо президент же ошо бийликтегилер Ширшов менен чогуу азыр бир кандайдыр бир схемаларды ишке ашырып жатат. Анткени ошо коррупцияга күмөндөлүп ушу схемаларды түзгөн деп аткан бир нече иш козголгон адам, Интерполдо издөөдө жүргөн адам, Кыргызстанга эң эркин кирип, андайын ушу президенттин кепилдигин алып жаткан адам мынтип эркин жүрсө, үй камагына бошолуп жатса, демек азыркы бийлик дагы коррупцияга аралашпай жатат же коррупциялык иштерди кылбай жатат дегенге кепилдик барбы? Кепилдик жок. Демек, балким ошо Ширшов менен чогуу дагы Кыргызстан казынасын тонуп жатышат деген ойлор жаралат да. Анан ошол Садыр Жапаровдун билдирүүсү баягы Ширшов эч кандай кылмыш иштери болгон эмес деген билдирүүсүнө Кыргызстандагы айрым ЖМКлар, айрым журналисттер иликтөө жасап ошол эле күнү кечинде чыгарышты, кечинде тагыраагы. Ал жакта ошол Интерполдун сайтындагы Алексей Ширшовко дагы Максим Бакиев өңдүү бир катар адамдарга издөө жарыялангандыгын, Алексей Ширшовко андан башка дагы кылмыш иштери козголгондугун фактылар менен бериптир дагы. Аягында ошол жыйынтык катары Садыр Жапаровдун бул айтканы, Ширшов боюнча айтканы жалган маалымат деп чыгарыштыр да. Анан бирок ошол эле учурда кылмыш иши козголгон болсо, Жогорку Кеңеште Жанар Акаев дагы көтөрүп чыкпадыбы? Бир нече ай мурунда эле Ширшов Кыргызстанга эң эркин кирип жүргөн депчи. Анан бул карама каршылыктар эмнени билдирет дегеле? Мисалы эми дагы бир айрым булактардан баягы биз саясий чөйрөгө жакын болуп калган адам катары бир айрым булактардан билинип калып жатпайбы? Ширшов ошо мурда эле бир ай мурда эле келген Кыргызстанга деген имиш сөздөрдү биз укканбыз. Анан ал ошо бул жакта жана мурунку Дастан ишканасынын баягы акционерлер коомунун мүчөсү болчу. Ошо 49 эсимден жаңылбасам 49% ээси ошо Ширшов болчу. Ошо Дастан ишканасынын ишмердигине түздөн түз азыр кийлигишип баягы болгон иш аракеттерди ошо Ширшов аркылуу чечип жатат деген имиштерди укканбыз. Демек мен ошо жогоруда айтып кеткендей, Ширшов азыр Кыргызстанда ар кандай ошо балким коррупциялык иштер менен алек болуп жатат. Балким эмес, эми ошо президенттин айтканына таянсак, демек Ширшов менен кошо бийлик бир чынжырда да. Демек ошо ар кандай бир коррупциялык ошо чынжырлар болсо, демек бийлик дагы ошо кызыктар деген бүтүнгө келебиз да. Анан ошол эле учурда президент Садыр Жапаров айтып атпайбы? Бул Ширшовко эч кандай кылмыш иштери козголбогондугун мен сурадым депчи. Бирок эл аралык илдөөдө жүргөндүгүн журналисттер айтып атышат. Анан ошол эле учурда кылмыш иши козголбогон болсо, Ширшовду аны кармагандын, камагандын, анан кайра чыгарып койгондун кандай зарылчылыгы бар эле? Булар негизи эле бийликке бир көө жаппайбы? Жок, мен азыр эле төмөндө жогоруда айтып кетпедимби? Бийлик арасында тирешүү болуп жатат дедим. Ар кандай топтор арасында тирешүү болуп жатат. Ошол эле өлкө башчы, ошол эле УКМК башчысы ортосунда балким тирешүү болуп жатат. Анткени аны Ширшовду УКМК кармады. Андан кийин эле өлкө башчы Фейсбукта өздүк баракчасында билдирүү жазап жатат, что Ширшов ушинтип мага чыгып жардамчылар аркылуу анан сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан деп, анан эле сот аны үй камагына чыгарып жатат. Демек, бул эмнеден кабар берет? Бул демек бийлик арасында тирешүү болуп жатат дегенден кабар берет. Ошол эле Садыр Жапаров эки достун арасында, Садыр Жапаров менен УКМК башчысы Камшыбек Ташиевдин ортосунда тирешүү болуп жатат дегенден кабар берет деген менин божомолум болуп жатат да. Анткени Камшыбек Ташиев аны кармап жатат, Садыр Жапаров кой берип жатат. Ошондуктан мен коомчулукта дагы күмөн жаралып жатат. Балким ошо бийлик Ширшовду колдонуп, ар кандай коррупциялык схемаларды дагы ишке ашырып жатабы деген суроолор жаралып жатат. Ширшов кармалып, анан бир күнүн ичинде чыгып кетпедиби кайра? Ошол боюнча коомчулуктун пикириңиз кандай? Эми ал явно эле билинип турбайбы? Коррупционер экенин анан сөз качына дегендечи. Эми бийликтин кылган аракетине сиз кандай баа бересиз? Эми бийликте эле может какой-то политический интрига бар. Ошого киришпеген аракет кылдыго деп атам да. Потому что көп жылдан бери андай киши берде жүрсө, конечно, жөн эле жүргөн да. Эми саясий линия каякта болсо, биз дагы ошол жакта болушубуз керек да. Президент өзү түшүндүрдү окшойт. Эмне себептен Ширшов чыгарылгандыгын.
айтып атпайбы? Ал деген Бакиевтердин жана башкалардын каткан акчаларын Кыргызстандын бюджетине киргизип бергенге көмөк бермей болду деп. Анан эми бул саясий чечим болгондон кийин колдойбуз. Сурамдуулук кылып турдук, бир аз убактыңызды алсак болобу? Жок, рахмат. Ширшовдун камалышына кабарым бар, бирок ал башында абдан скандал болгон. Ал тиги Максим Бакиев менен дос болуп жүрүшүп канча өттү, эч кандай, я думаю, туура эмес бул. Бул, конечно, камаш керек. Камаш керек, жакшы расследовать этиш керек эле. Туура эмес. Туура эмес болуп калды. Президент туура эмес айтып атат. Туура эмес айтып атат. Көпчүлүк. Мен каршымын. Анан олтуруш керек. Ширшов коррупцияга шектелип кармалып, кайра ушул бир күн ичинде сот тарабынан бошотулуп чыгып кеткенден бери коомчулукта ууду кеп болуп турат да. Анан бул боюнча сиздердин ошол сиз мүчөлүк кылган бириккен демократиялык кыймылдагы өзүнүн билдирүүсүн жасады. Анан жеке сиздин пикириңиз бул окуя боюнча деги эле кандай? Мен кече күнү Азаттыктан Рыскелди Момбековдун айткан сөздөрүн уктум мен дагы. Ширшов бул акыркы эле бир 10-15 жылда пайда болгон адам эмес. Бул ушул энергетика тармагында бийликке кызмат кылууда бир 2004-2003төн бери пайда болуп келген жигит да. Бардык бийликтерге жакшы кызмат кылып келген, ошол энергетика тармагын көзөмөлдөгөн, банктарды көзөмөлдөп келген Бакиевдин убагында, Бакиевке чейин энергетика тармагында көзөмөлдөчү. 2005 жылы Таластагы болгон шайлоодо Ширшов барып, жаңылбасам бир 10 миллионго жакын акчаны таратып, мен ошол ал убактагы президентке каршы турган саясатчынын бири катарында шайлоодон өткөрбөгөнгө ушул каражат жагын, уюштуруу жагын карап салым кошкон бийликтин жигиттеринин бири болчу. Андан кийин Бакиевтерге өттү. Бакиевтер менен дагы андан дагы күчөдү, андан дагы көбүрөөк таасирлүү болду. Бир сөз менен айтканда, энергетиканы талкалаган, Кыргызстандагы эң чоң бийликке кызмат кылган коррупциянын символу катарында ушул жигит кабыл алынып келген. Тилекке каршы бүгүнкү бийлик ал жигит менен жакын болуп, анын достору болуп, кабыл алышып, укук коргоо органдарынын бардыгы ал жигитке кызмат кылып, соттордун бардыгынын ага кызмат кылып атканы бул акылга сыйбаган нерсе болуп эсептелет. Мынакей мен бир эки үлгү айтайын. Мени ушул үйдүн жанынан бир 10 метр эшикке чыгасың деп 5 айга камашты. Мынакей кече күнү түнкү саат 3-тө Темиров Лайф азыр эле мынакей видеосун чыгарды. Эч кандай үй камагы жок. Ширшов ээн эркин кортеждери менен шаарда шапар тээп ойноп жүрөт. Экинчи маселе, Next телеканалынын директорун бир барак кагазды социалдык түйүндөргө баскан деп 3 айдан бери УКМКнын жер төлөсүндө камап отурушат. Ал эми Кыргызстандын энергетикасын талкалаган, бардык президенттерге коррупцияны үйрөткөн, схемаларды түзүп берген адам бүгүнкү күндө Кыргызстанда президенттин кабыл алуусунда болуп, соттордун бардыгын башкарып, укук коргоо органдарынын баарын башкарып, Кыргызстанда жаңы бийликке кеңешчи болуп, жаңы бийликке дос болуп, азыр мынакей шапар тээп жүрөт. Бул биздин бийликтин бүгүнкү күндө толугу менен коррупциялашканын, толугу менен ошол Ширшовго окшогон адамдарга баш ийип, ошолор менен чогуу иштеп атканынын далили болуп эсептелет. Ана азыр өзүңүз да айтып өттүңүз, кечээ Азаттыктын ошол эксперттерди талдайт берүүсүндө мурдагы депутат Рыскелди Момбеков дагы айтпадыбы? Ошол Равшан Жээнбеков ошол кезде талапкер болуп турган убакта Алексей Ширшов ага каршы баягы иштеген депчи. Ошол боюнча бир коомчулукта бир кызыгуу жаралып калды да. Анан ошол боюнча бир аз деталдаштырып айтып бере аласызбы? Таласта ал убакта 3 кандидат чыгып калдык. Бир кандидат бир округ боюнча мен, экинчи округ боюнча Болот Чернияз, үчүнчү округ боюнча Өмүрбек Бабанов чыкты. Өмүрбек Бабанов адатынча эле мурдагыдай эле ушу бийлик менен сүйлөшүп алып, ал тез өтүп кетти. Экинчи турга ошол Болот Шер менен мен калдым. Болот Шер Талас району боюнча, мен Бакай Ата району боюнча. Бийлик колунан келишинче мени өткөрбөгөнгө аракет кылышты. Мен биринчи турдан утуп, экинчи турга чыкканда, экинчи турга өткөн Жусуп Иманалиев менен биригип бийлик энергетиктердин бардыгын кое беришип, Султан Муратов деген Ширшов менен барган, ошол Север Электрода иштеген адам болчу.
ошолордун бардыгы энергетиканын акчасынын бардыгын чогултуп, мага каршы добуш сатып алышып, мени өткөрбөгөнгө аракет кылышкан. Мен ага карабай уттум, бирок тилекке каршы мени ошол сот менен алып таштадагы шайлоонун мандатын бербей калды. Бир сөз менен айтканда, азыркыдай эле, мынакей азыр деле ошондой болуп атат. Ал убакта деле бийликтин тегерегиндегилер баягы кыргыздын жөнөкөй сөзү менен айтканда баары жабылып келип мени сабап ташташкан. Азыркы тапта ошол энергетика тармагын ошо Ширшовдун кадрлары бүтүндөй басып алган деген айын кептер жүрөт. Анан ушулардын канчалык деңгээлде чындыгы бар сиздин пикириңизде? Бул толугу менен чындык. Азыркы күндө энергетика тармагындагы дастанды иштеп аткан жигиттер, жанагы цифровизация боюнча иштеп аткан жигиттер, мунун баардыгы ошол Ширшовдун кадрлары болуп эсептелет. Рыскелди Момбеков кечээ бир фактын айтты, ошол дастанды Ширшов башкарат экен деп. Анан кийин мен дагы мындай жалпысынан чын экенин билем деп отурдум эле. Мынакей бүгүн Кактус далил чыгарды. Кактус медиа ошол Ширшовдун дастанда барып, дастандын машинасы менен дастандын ичине кирип, алдын ичинде кеңешме өткөрүп жүргөнүн Кактус медиа далилдеп чыкты. Экинчи далилди мынакей сотторго баш ийбей, укук коргоо органдарына баш ийбей, түнкү саат 3-тө жүргөнүн азыр Темиров Лайф далилдеп чыкты. Мунун бардыгы эмнени билгизет? Бүгүнкү күндө Кыргызстанды бир эле президент эмес, аны менен кошо Ширшовго окшогон адамдардын башкарып атат дегенин далили болуп эсептелет.